Ayalыңыз сізді таштап кетет. Бала чағаңыз сізді таштап кетет. Мал мүлкіңіз сізді таштап кетет. Байлығыңыз сізді таштап кетет. Ешкім сізменен қабырда чоғы болбойт. Біліп қойыңыз. Қабыр емес, өлген түні сізменен ешкім жатпайды. Сіздің жаныңыз шыққан түні аялыңыз сізменен жатпайды. Балаңыз сізменен жатпайды. Небереңіз сізді құшақтабайды. Сізге біреу да жақындабайды. Сізді о көрге қойыл елек. Бұл жерде әлі уже сізменен мәселенің барын бүтірді. Бүтті. Не деді? Чеш мұна киімдердің барын. Ал сал. Саатын чеш беқа. Бұт киімін чеш. Тияғын чеш. Ештеке раны. Не? Бұға бір кепін жетішті болды. Кепін қора да бүтті. Ушындай дүние келген, құдым ұшы ойдан кетір үйрілі, давай. Дүние келгенде ушындай келген елі. Bir som alıp gelgen emес эле. O bir kolunda жүгөнү, bir kolunda акчасы келген эмес эле. Атын кармап келген эмеспиz. Баарыбыз энеден келгенде ыйлап келгенбиz. Ак сурупка оролуп келгенбиz. Деп ыйлаган бойдон шайтан бир сайганда ыйлап келгенбиz. Эми кете турган убак келди. Кандай кете атабыз? Кудум ошондой эле. Сиз ал байлыгыңызды санабаңыз ал. Кабырда сизден сурабайт канча атың бар эле. Канча үйүң бар эле, канча багың бар эле. Атың ким? Атаң аты ким? Фамилияң ким? Канча туулуң? Сурабайт Алла Таала. Буну сурабайт, сен канча жашадың сурабайт. 80-ге чыктыңбы, 90-га чыктыңбы, же 40-ка жашап эле келдиңби? Сурабайт канчага чыктың? Канчанчы жылы туулдуң? Сурабайт Алла Таала. Сурайт, сен менин канча кулчулдук кылып келдиң? Канча менин кулум болуп жашап келдиң? Сурай турган учур келди. Алданып калбай эле тургандар дүйнөгө. Келгенде кандай келгенбиз? Кетип атканда кандай кетебиз? Ушу эки точканы унутпайлы. Жашообуз оңолот, Кудай кааласачы. Ушу эки точканы унутпайлы. Эмнеден жаралганды унутпайлы, кантип келгенди унутпайлы, кантип кетип атканды унутпайлы, кантип кетип атканды унутпайлы, дүйнө менен коштошуп атканды унутпайлы. Кудай кааласа ушунун аралыгында Алла Таалам канча өмүр берсе, 100 жыл берсе, 100 жыл жашайлы. 60 жыл берсе, 60 жыл, 40 болса, канча берсе Алла Таалам ушу жашайлы. Бул эки точканы унутпайлы. Башын аягын унутпайлы. Ушунда оңолобуз. Ушунда чыныгы акыйкат. Шайтан бизди азгыра албайт. Бизге жаман ойду пикирди сала албайт. Качан биз эки точканы унутпасак, башын аягын унутпасак. Ошон үчүн биз намазды алып жүрөйлү. О туугандар, намазды алып жүрөйлү. Намазды алып жүрөйлү. Кабырга барганда дагы айтайын. Ал жерде мына жарыктык болбойт ал. Намазыңыздын жарыктыгы нур болот. Намазыңыз сиз менен бир болот. Кыямат күнү намаздан биринчи эсеп китеп намаздан суралат. Кимдин намазы жакшы чыкса, башка амалдары да жакшы чыгат. Намаздан чыгылса, кийинкилери кыйрайт. Кийинкилерден бул шору курусун, энеси ыйласын дейт. Бул өтө жаман болот туугандар. Ошон үчүн алхамдулилля, 5 убак намаз ден соолугубузга дагы жакшы, рухка дагы жакшы, ырыскыга дагы жакшы, нервке дагы жакшы. Бүгүн адамдар нерви жука, уруша турган, жаңжалдаша турган, бири-бирин өлтүргөнгө таяр, бири-бирин жегенге таяр. Эмне үчүн? Намаз жок. Намазды шашылбай окусак, олуттуу шашылбай окусак, өзүн кармай турган болот эле. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, 5 убак намазды биз таштабайлы. Учур келет, намаз бизди таштабайт.